Бүгүн 21 январда Чүй облусунун Сокулук айылына жакын жерде жол кырсыгы катталып, 3 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жол кырсыгы 7:30 чамасында болгон. Honda Accord унаасы жолдун карама-каршы тилгесине чыгып, Бишкек-Карабалта багыты боюнча бара жаткан кичи автобус менен кагылышкан. Жол кырсыгынан улам жеңил унаанын айдоочусу жана 2 жүргүнчү каза болгон. Учурда алардын өздүгү такталууда. Ошондой эле алдын ала маалымат боюнча кичи автобустун 7 жүргүнчүсү жабыркап, ооруканага жеткирилген. Жалал Абад облусунун Аксы районунда өспүрүм кыз катуу ылдамдыкта чана тээп баратып, даракты сүзүп каза болду. Окуя 17 январ күнү кечке жууп болгон. Турмуш басылмасы маалымдагандай, маркум Кара Суу айылындагы орто мектептердин биринде 8 класста окуган. Ал эми райондук билим берүү башкармалыгынан мектеп убактысынан кийин окуучуларга ата-энелер жооп берерин билдиришкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нуридин Жыентаев окуяны тастыктап териштирүү жүрүп жатканын Клопко маалымдады. Кыздын туугандары кокустук болду. Жаш кызды кыйнабайлы, эч кимге дообуз жок деп соттук медициналык экспертизадан баш тартышты, деди Жыентаев. Басма сөз катчы кыздын чана менен дарак сүзүп алганы көбөлөрдүн көрсөтмөсү менен тастыкталганын кошумчалады. Райондун 30 адыр айылынын тургуну өз үйүндөгү жайкы ашканага асынып алган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин билдиргени боюнча, окуя 17 январ күнү катталган. Маркум жакында эле Орусияда иштеп келген. Туугандары аны үйлөнтүүгө кам көрүп жатышкан. Ашырбаевдин маалыматына караганда, маркумдун жакындары сөөгүктү соттук медициналык экспертизадан өткөрүгүсү келген эмес. Былтыр облус аймагындагы 19 адам суицидке барган. Ала Бука ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкери пара менен кармалгандыгын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Участкалык милиция кызматкери ММ жана тергөөчү КИМ жергиликтүү АДны аттуу жарандан кошуналары менен болгон жаңжалда денеге залал келтирүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин токтотуу үчүн акча талап кылышкан. Аялдын кайрылуусунун негизинде кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. 2020-жылдын 18 январындагы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жасалган ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө 35 000 сом өлчөмүндөгү пара менен Ала Бука районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кармалды, деп жазылат билдирүүдө. Кармалган 2 кызматкер убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгенин билдирди. Ал муну 21 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде сүйлөп жатып айтты. Эки участокту алмашуу боюнча алар тараптан да, биз тараптан да макулдук бар. Бул жолу Баткен районунун Аксай айылындагы Арык асты жана Самаркандек айылындагы Самаркандек участкасын алмашуу сүйлөшүлгөн, деди Разаков. Анын маалыматына караганда, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстандын жумушчу тобу менен 22 январда Бишкекте жолугушуу болот. Андан тышкары адистер 6 ирет жолугушуп, 134 топографиялык карта даярдашкан. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумушчу топтор 120 чакырымдан ашык жерди жөө басып чыгып, изилдөө иштерин өткөрүштү. Анын жыйынтыгында 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталды. Разаков мындан улам Тажикстан менен 114 чакырым жерди бекиткенге шарт бар экенин айтты. Анын айтымында болгону укуктук негизде пикир келишпестиктер бар. Кыргыз-Тажик өкмөттөрүнүн чек ара маселеси боюнча Бишкекте болчу сүйлөшүүсүндө ушул маселени чечүүнүн жолдору да каралат. Ички иштер министрлиги кайгыл күзөт кызматын башка шаарларга да жайылтуу сунушун коомдук талкууга койду. Министрликтин маалыматына караганда, аталган кызматтын ишке кирүүсү менен коомдук коопсуздукту камсыздоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу иштери жакшы жолго коюлган. Борбор калаада кылмыштуулук 15-20% азайган. Ички иштер министрлигинин сунушуна ылайык кайгыл күзөт кызматын жалпы өлкөгө жайылтуу баскыч менен ишке ашат. Бул үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын айрым бөлүктөрү жоюлат же кайгыл күзөт кызматынын бөлүктөрүнө биригиши мүмкүн. Ошондой эле жерлердеги бардык бөлүктөр түз ички иштер министрлигине баш ийет. Кайгыл күзөт кызматы коомдук коопсуздукка, ошону менен бирге жол кыймылынын коопсуздугуна да көзөмөл кылат. Сунушталып жаткан долбоорго ылайык иш аймактарда 1-июлдан тарта башталат. Долбоорду ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча чыгыш талап кылат. Кызматкерлердин кийим-кечи, айлык акысынан тартып, керектүү унаа, коопсуздукту камсыз кылуучу тиешелүү курал-жарактар, техникалык
каражаттардын зарылчылыгы бар. Бул үчүн алдын ала эсеп боюнча 456.730.299 сом керек болот. Ички иштер министрлиги бул каражатты бузуулар кодексинде жазылган мыйзам бузуулардан алынган айып пулдун эсебинен табууга болорун белгилөөдө. Өзбекстандын жарандары Томск облусундагы жеке турак үйдөн чыккан өрттөн каза тапкандыгын РИА Новости кабарлады. Учурда 11 адамдын көз жумганы айтылууда. Алдын ала берилген маалыматтарда жыгачтан салынган бир кабаттуу үйдө Greenwood ишканасынын тактай даярдаган 12 жумушчусу баш калкалап жашап турганы белгилүү болду. Алар Өзбекстандын жарандары болгон деп жазылган билдирүүдө. Буга чейин Томск облусундагы Асинов районунун Перечулумский айылында 9 кишинин бир кабаттуу имаратта каза тапканы туурасында кабар түшкөн. Өрттөн имараттын чатыры урап түшкөн. Кырсык 208 чарчы метр жерди камтыган. Аны өчүрүүгө 39 киши тартылып, атайын 14 техника колдонулган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин сунуштары 20 январда мамлекеттик думага берилгенин анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков ырастады. Мамдуманын сайтындагы маалыматка ылайык Конституциянын 22 беренеси өзгөртүрүлөт. Мындан тышкары мамлекеттик кеңеш түптөлүп, аны президент түзөт. Өкмөт башчыны президент сунуштап, парламент бекитет. Вице-премьерлер менен министрлерди өкмөт башчы сунуштайт. Күч түзүмдөрүнүн баштарында президент Федерация кеңеши менен сүйлөшкөн соң сунуштайт. Президенттин премьер-министрди кызматтан алуу укугу сакталат. Өзгөртүүлөрдүн арасында президенттик 2 мөөнөт тууралуу да бар. Андагы катары менен деген термин алынат. Ага ылайык бир эле киши 2 мөөнөттөн ашуун мамлекет башчысы болуп шайлана албайт. 2018-жылы президенттик кызматка 4-чү жолу шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024-жылы аяктайт. Серепчилер Путиндин реформасы бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болушу ыктымал экенин айтышууда. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путин президенттиктен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып жатканын жазган. Өзбекстанда Абдулла Арипов жетектеген азыркы өкмөт кызматын тапшырды. Мыйзамга ылайык Олий Мажлисте жаңы өкмөт кызмат өтөп баштаардын алдында министрлер кабинети бийликти өткөрүп берет. Бирок жаңы курам президенттин уруксаты менен расмий жумушун баштаганга чейин учурдагы өкмөт милдетин аткаруучу катары жумуш алып бармакчы. Эске салсак, 22 декабрда Өзбекстанда өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча 5 партия Олий Мажлиске келди. Алардын арасынан эң көп добуш алган бийликтин демократиялык партиясы болду. Өзбекстандын мыйзамы боюнча Олий Мажлисте көп орунга ээ болгон партия өкмөт башчыны сунуштайт. Ага ылайык аталган партия учурдагы премьер-министр Абдулла Ариповду өкмөт башчылыкка кайрадан көрсөттү. Кошумчалай кетсек, 2016-жылдын 12 декабрында башкаруучу партия тарабынан Ариповдун талапкерлиги сунушталып, кабыл алынган соң 14 декабрдан тарта премьер-министрлик кызматты аркалап келет. Британ ханзадасы Гарри аны падышалык титулдан ажыратуу тууралуу ханыша Елизавета II чечими боюнча өкүнүчүн билдирди. Буга чейин Букингем сарайы ханзада Гарри менен жубайы Меган Маркл мындан ары падышалык титулдарынан колдоно албай турганын жана аларга мамлекеттик бюджеттен каражат берилбей турганын билдирген. Биз мамлекеттик каржылоосу жок эле ханышага жана аскердик бирикмеге кызмат кылууну уланталы деп жатканбыз. Тилекке каршы мындай болбой калды. Мен өтө кайгырып турам. Бир канча айга созулган сүйлөшүүлөр болгон. Мен дайыма эле туура кыла бербегенимди билем. Бирок айланада бардык нерселердин тездик менен өнүгүп жатканын эске алганда менде башка жол жок болчу, деди Гарри. Стенбол кайрымдуулук уюмунда сүйлөп жатып. Ханзада Гарри менен жубайы Меган падышалык үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттерин аткаруудан баш тартууну чечишкенин январдын башында жарыялашкан. 13 январда Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II аларга өткөл мезгил берүүгө макул болгон. Бул аралыкта түгөйлөр Канада менен Британияда алмак-салмак жүрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Ортодогу келишилген макулдашууга ылайык Гарри ханзада бойдон калып, түгөйлөр Сассекс Гадсегдор макамын сактап калышат. Мындан тышкары сүйлөшүү маалында алар Виндзордогу үйүн оңдоого Улуу Британиянын бюджетинен жумшалган 2,4 миллион фунтту кайтарып беришерин билдирген. Ханзада Гарри менен америкалык мурдагы актриса Меган Маркл 2018-жылдын 19 майында баш кошкон. Үйлөнүүдөн кийин алар Сассекс Гадсектору деп аталышкан.